Максат Давранов, казакка күйөө бала болсом кандай дейсиздер? Алып баруучу Максат Давранов өзүнүн социалдык баракчасына ыр бөлүшүп көрөрмандарын ойго салды. Эс алып 5 таш таластан, келе атып жолдон адашкан. Тагдырлар болуп кайчалаш, жолукту мага тараздан. Керемет көзү дедим, дароо эле өзү дедим. Ушул ыр менен ооруп жүрөм. Казакка күйөө бала болсом кандай дейсиздер? Суроо узатты Максат мырза. Социалдык тармактын колдонуучулары бул тамаша же чындыгы барбы деген пикирди алып баруучунун аталган постун талкуулашууда. Маалымат булак Заман Чекит KG. Азамат Исмаилов, тамашоочу. Аялга жардам берүү намыс эмес сүннөт. Карантинден кандай пайда таптыңыз? Бүгүнкү башыбыздан кечирип аткан күн баарыбыздын сабырыбызды сынап аткан учуру. Бул күндөрдү пайдалуу өткөрөбүзбү же жөн гана убакытты текке кетиребизби, ал өзүбүздөн гана көз каранды. Элге төбөсү көрүнгөн белгилүүлөргө байланышып, карантин кандай пайдасын көрүп жаткандарынан кабар алдык. Буга чейин убактымдын көбү жумуш менен өтүп, үйгө кеч келип калчу элем. Бул жолу келинчегиме жардам берип атам. Экинчи баламдын төрөлгөнүнө 4 ай болду. Үйдүн баланын түйшүгү оңой эмес да. Негизи буга чейин деле үй иштеринде аялыма кол кабыш кыла койчумун. Кээ бир эркектер муну намыс көрөт эмеспи? Жок, бул намыс эмес, сүннөт. Азыр келинчегиме каралашканга көп убакыт артып атканы мен үчүн пайда болуп турат. Маалымат булак Леди KG.